450 калк, 157 кожолук жашаган Булак башы айылында таза суу көйгөйү күч эле. Таза суу менен кошо суга суу тартыштыгы да бар болчу. 2 транш менен курулуш жумушу жүргүзүлдү. Башы ошо жалгыз өрүк айылы бар. Жогору жактан бул тургабайт мындайча айтканда булактан чыккан суу да, түгөнбөйт да. Жалгыз өрүк айылы. Жалгыз өрүк айылы. Эмне түтүктөрдү койдуңар, кандай кылдыңар? Түтүктөрдү койдук, буга насос. Буга чейин насос койгонбуз, иш берген эмес да, бузулөр. А бул самоход эле. Өз жайык бир ага бере турган суу болот. Жалгыз өрүк булак суусун 8 чакырым 600 метрден түтүктөр тартылып, таза суу жеткирилди. Экинчи траншта куруучулар ар бир үйгө суу киргизүү курулуш жумушун аткарышат. Бүгүнкү күнгө биринчи транш ийгиликтүү аяктады деп жергиликтүүлөрдүн кубанычтары чексиз. Анан биз ушу айылдык кеңештин депутаты болуп келгенде биз эң биринчи эле ушул проблеманы көтөргөнбүз, суу маселесин. Мына депутаттар колдоп беришти, айыл өкмөтүбүз колдоп, мына тендерге берилип, былтыр суудун курулуш иши башталып, мына быйыл аяктап, эл таза суу менен дагы, сууга суу менен дагы камсыз болуп турат да. Каржылоо Көкташ айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинен бөлүнгөн 39 миллион сомдук долбоор бекитилген. Аталып тургандай булак башы. Булактын суусу менен эле булар оокат кылып, огород сугарып, ичүүчү суу дагы ошакта болгондуктан айыл өкмөтүнүн адистери жана айылдык кеңештин депутаттары менен макулдашып, жалгыз өрүк суусун 8 километр 800 метрге жергиликтүү бюджеттин эсебинен тартып кеттик. Бул былтыр башталган иш болчу, мына быйыл өзүңүздөр көрдүңүздөр, сууну чыгарып, бул биринчи этабы бүтүп, азыр экинчи этабы менен жергиликтүү тургундарга чейин киргизип беребиз таза суу. Айыл өкмөтүндө 6 айыл бар, жалпы 30% таза суу менен камсыз болду. Эң негизгиси жол көйгөйү жөнгө салынса, экинчи көйгөй жергиликтүү бюджеттин каражаты таза сууга жумшалат дейт айыл өкмөтүнүн башчысы Абдыбайыт Азимов. Айыл аймак боюнча дагы айта кетчү нерсе, биз инвестиция тартуу максатында бардык айылдарга 6 айылга долбоор даярдаганбыз, архитектуралык АПУ-ИТУларын даярдап, бүгүнкү күндө Корея эл республикасынын инвестициялык программасына кирген. Көкташ айыл өкмөтү тоолуу алыс каймак ар түрдүү курулуш долбоорлору башталган менен жолдун көйгөйү курулуш материалдарын жеткирүү үчүн көйгөйдү көп жаратат. Деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктиктеги ашууну ашып, жетүү өзү көйгөй болууда. Курулуш материалдарын жеткирүүдө мына ушул жагдай бир топ каражатты талап кылат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Ала Бука районунан.